Кызматты биринчи кезекте жоопкерчиликтен башташыбыз керек. Биринчи кезекте жоопкерчиликтен башташыбыз керек. Биз адам катары, адис катары, келечек ээлери катары же бир кызматтын ээси катары ошол жерде жайгашкан кылып аткан ишибизге жоопкерчилик менен караганды үйрөнүшүбүз керек да. Кылып аткан ишибиз жөн эле иш эмес. Ошол кылып аткан ишимден дагы адамдардын өсүп өнүгүүсү, балким тагдыры, балким жашоосунун жакшырышы көз каранды болуп атат деп. Ал сөз түрдө чоң полномочияга, статуска ээ болгон адамдар эмес, жөнөкөй гана кызмат аткарып аткан адамдар дагы ушинтип ойлонуш керек да. Мен чындап эле каалайт элем ушул биздин мамлекетибизде айрыкча ушул эң чоң эшелондогу адамдар ошол мен эл кызматчы экеним деп мындай жүрөгүндө дайыма секунд сайын эстеп турса, бул деген менин жетишкендигим эмес, бул деген менин турмушумдун абдан сапаттуу болуп кеткендиги эмес, бирок ушул менде жоопкерчилик керек болсо мен жакшы мындай каалаган маалда уктай да албайт да. Дайыма мындай элдин кызматында болгон адам 24 саат бою байланышта турат. Түндө болсо түндө кетет, күндүз болсо күндүз барат. Керек болсо дем алыш 6 базар күндөрү деген түшүнүк болбош керек да. Андай түшүнүк болбош керек. Ошол сиздин жумушуңузга байланыштуу кайсы маалда элде маселе болсо, дайыма даяр болуш керек. Аны элге жакын болуш керек. Ошону каалайм. Ушундай калыптанышыбыз керек да биз дагычы. Мисалы, ошол депутат ала турган болсок, ал мыйзам чыгарыш керек. Мыйзам ушундай мыйзам болуш керек. Элдин турмушун жеңилдеткен мыйзам болуш керек. Бул мыйзам деген эреже да. Бул эреже адамга ылайыкташкан, адамдын пайдасына иштеген эреже болуш керек да. Татаалдаштырган эмес. Азыр эми көп билесиз да, бул эми Кыргызстанда мыйзамдардын өзүнчө экспертиза кылып карап чыгыш керек болуп атат. Себеби дегенде өтө көп мыйзам, өтө татаал да. Адамдарды мындай кыйнай турган, штраф ала турган, чектөө киргизе турган, өнүкпөй турган мыйзамдар көп. Ошонун баардыгын жокко чыгарып туруп, биз эң жөнөкөй эрежелерди алып келиш керекпиз да. Вот депутаттын негизги кызматы ошол эреже менен билинет. Депутат көпүрө салып бербейт, мечит куруп бербейт, депутат чөтөгөн айлык бербейт, депутаттын ал эмесине кирбейт функциясына. Бирок тиги каршы эми депутаттардын көпчүлүгү бизнесмен, бай адамдар болгондуктан эл ошону талап кылып, ошону чечип, ошентип кабыл алабыз. Бирок туура эмес. Ал ошол идеалдуу мындай адамдын турмушун жеңилдете турган бир мечит салып бергенден көрө же бир көпүрө салгандан көрө миңдеген көпүрө салына турган жол эрежени орнотуп бериш керек да. Бул негизги кызмат ошол. Андан кийин ошол мыйзамдын ишке ашырылышын көзөмөлдөп, эл тарабынан көзөмөлдөп туруш милдет. Эки эле нерсеси бар. Ошону мыкты аткара турган болсо, ошол аракети менен мисалы 5 көпүрө салып өз чөнтөгүнөн же болбосо 5 баланы окутуп койгондон көрө миңдеген балдардын илим билим алганына шарт түзүлөт. Миңдеген көпүрөлөр салынып баштайт. Бизде ушундай подход керек. Ошондой кызмат түшүнөм да. Эми жөнөкөй жарандар эмне кылат? Жөнөкөй жаран милдеттүүбү? Албетте милдеттүү. Ар бирибиз милдеттүүбүз. Жана айтып өткөн эле шайлоого барып, өзүңүздүн мындай өзүңүздүн көзүңүз жеткен, ички дүйнөңүзгө туура келген, ошол чыныгы профессионалдык сапаттарга ээ болгон мыкты инсанды шайлаш керек. Жоопкерчиликти алын эч ким сиздин тууганыңыз коюп атсын, тууганыңыз депутат болгусу келип атат, же башкасы болуп атат, ага карабастан ушундай адам биз жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек да. Менин бир добушумдан эмне көз каранды дебестен, ошол бир добушту дагы принципиалдуу түрдө биз ошол эң татыктуусуна бергенди үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле убакта мисалы айылдын молдосу имамын алайлык. Ал бүт жагынан мисал болуш керек да. Илим жагынан, билим жагынан, адеп ахлактан, ыймандан, мамиледен бүт жактан үлгү болгондо гана ал кадыр барктуу молдого айланып, элдин дагы өзгөргөнүгө сөзү таасирдүү болуп, айткан сөзү кабыл алынып баштайт. Мисалы дыйкан ошол өзүнүн продукциясыны мыкты чебер болуш керек. Бүт сырларын билген, сапаттуу нерсе өнүктүргөн, өзүнүн баасына сата алган. Мындайча айтканда, дыйканчылыктын дагы бир мыкты бир үлгүсүн көрсөтүп бериш керек да. Мен ойлойм, ошол ар бир адам өзүнүн ошол ээлеген кызматына карабай, эң бир мыкты үлгү көрсөтүш керекпиз да. Ар бир адам ошого биз жооптобуз. Ошондо гана биздин коом өнүгүп баштайт. Эми мен мисал катары Японияны айткым келет. Япония бүгүнкү күндө экономикасы 2-чи орунда турган мамлекет. Бирок бүгүнкү күндө бир маалыматтар боюнча Кытай экономикалык көрсөткүчтөр боюнча алдыга чыгып атат. Бирок эми Кытай деген аны менен салыштырып болбойт. 1,5 миллиард, булар 115 миллион адам жашайт. Ал жерде деңизде жайгашкан мамлекет. Агрардык сектору жок ал жерде дагы. Бир жеке өзүнүн тааныштыгым бар. Япон баягы илим изилдөөчүлөр менен, бизнесмендер менен жеке тааныштыгым болуп калды. Эч качан мындай бир негативдүү маалыматтарды чыгарбайт экен да. Эч качан өзүнүн өкмөтү жөнүндө же өзүнүн башчылары боюнча бир жаман нерсени айтпайт да. Дайыма бир жакшы сунуш айтат. Ана өзүнүн ишин мыкты аткара берет. Көбүнчө мисалы, эгер фермер боло турган болсо, ошол фермерствону эң жогорку деңгээлге чыгарышат. Ошол эң жогорку деңгээлге чыгарат.
ошол дөңгөлөк чыгарганда башкалар конкуренттер дагы конкуренциясын атаандаш жаратып, бул жерге мындай адамга ийгилик алып келе турган конкуренцияда башкасы андан да мыкты жаратат. Ошентип турмуштары жеңилдеп баштайт. Анан мисалы студенттердин ала турган болсок, сабак окуса абдан мыкты окушат да. Номер 1 адис болгонго окуйт да. Ошол убакта бир эле академик образование албастан, ошонтип жашынан баштап тарбиясы да мыкты болот. Ошол жанакы кызмат кылуу, жоопкерчилик баарына ушундай сапаттарды сиңирип отуруп, адис болсо да мыкты чыгат, фермер болсо да мыкты фермер чыгат, жөнөкөй жаран болсо дагы мыкты жаран боло алат мамлекеттин. Биз ошол нерсеге келишибиз керек деп ойлойм да.